Арыбаңыздар, урматтуу угармандар. Бүгүнкү чыгарылышта профессор Кыргызбай Дүйшөнбекович Добаев агайдын жаңы мектеп, жаңы багыт, жаңы көз караш китеби боюнча азын оолак кеп кылабыз. Видео слайдты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бул китеп советтик, андан кийинки эгемендүү кыргыз билим берүү системасынын калыптанышындагы жана өнүгүшүндөгү эң негизги тарыхый этаптарды талдоонун негизинде монографияда билим берүүнүн философиясын жана маданиятын өзгөртүү зарылчылыгы негизделип, ал жыйынтыгында билим берүүнүн бүтүндөй парадигмасын өзгөртүүгө алып келиши керек. Заманбап билим берүү системасын талдоонун негизинде автор бул китепте жаңы жалпы билим берүүчү мектептердин негизги параметрлерин жана жалпы билим берүүгө өзгөртүү киргизүү, ошондой эле Кыргызстандагы кесиптик билим берүүнүн өнүктүрүүнүн негизги багыттарын сунуштайт. Бул монографияда педагогика илимин талдоо менен анын оң жана терс жактарын жакшыртуу боюнча сунуштар, билим берүү тармагындагы изденүүлөр жөнүндө кеп болот. Бул китеп жалпы эле педагогдорго арналат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул китептин мазмунунда кандай ойлор камтылган? Билим берүүдөгү алгачкы кадамдар, билим берүүдөгү стандарт жана стандартташтыруу, университеттеги реформа, билим берүүнүн компетенттүү модели, билим берүүдөгү гумандаштыруу, ошондой эле Американын билим берүү системасы. Жаңы мектеп деп эмнени түшүнөбүз? Мектептеги эң негизги деңгээлдер, мугалимдер үчүн эң керектүү болгон дагы эң сонун темалар бар бул жерде. Окутуунун формалары, аларга токтоло кетсек, башталгыч мектеп 1-4 класстар. Ошондой эле негизги жалпы билим берүүчү 5-9 класстарда окуган предметтер. Жогорку класстар 10-11 класстарындагы методикалары. Ошондой эле бир нече тиркемелер тиркелген. 21-кылым, 21-кылымдын билим берүүсү, 21-кылымдын мугалими, 21-кылымдын окуучусу, деги эле мектептеги билим берүүнү жакшыртуу системалары жөнүндө дагы сөз болот. Заманбап сабак кандай болуш керек? Өзүн өзү таануу концепциясы жана башка бир нече кызыктуу темалар камтылган. Аты аталгандай эле жаңы мектеп, жаңы багыт, жаңы көз караш китеби жалпы педагогдор үчүн арналат. Мында билим берүү системасындагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.